Камчыбек Ташиев УКМКнын Чаткал райондук бөлүмүнүн жаңы имаратын пайдаланууга тапшырды. Ачылыш аземи 28 июнда өтүп, ага атайын кызматтын жергиликтүү башкармалыгынын өздүк курамы, УКМК ардагерлери жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Саламатсыздарбы жолдоштор? Чаткал райондук бөлүмүнүн жаңы имаратын ачылышы менен куттуктайм. Эркентөр! Урматтуу кызматкерлер, биз бүгүн айрыкча райондук бөлүмдүн алдында турабыз. Себеби дегенде Жалал Абад облусунда Чаткал районунда райондук бөлүм болгон эмес. Биз биринчи ирет Жалал Абад облусунун Чаткал райондук бөлүмүн негиздедик жана анын жаңы имаратын ошондой эле ушул жерде иштеген биздин кызматкерлерге жашоо шартына ылайык түзүлгөн жаңы үйүн ачуунун алдында турабыз. Урматтуу кызматкерлер, биз ушуну менен Жалал Абад облусун комплекстүү түрдө бардык керектүү кызматтык имараттар менен толуктап бүттүк. Облустук башкы башкармалыктын имараты жаңыдан курулду. Бардык район шаарларда жаңыдан имараттар курулуп бүттү. Ошол жерде имараттар да курулбастан иштөө шартына ылайык бардык шарттар түзүлгөн. Жашоо шарттарды дагы түзө баштадык. Демек, биз Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин кызматкерлери өзүбүз жан дилибиз менен, берилгендик менен мамлекетке кызмат кылууну улантышыбыз керек. Андан ары да күчөтүшүбүз керек. Чаткал району мурдагыдай район эмес. Чаткал району азыр чоң район. Чаткал районунда өтө көп инвесторлор бар. Мына урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин дагы Чаткал районуна көңүл бурганын негизинде Алабука Канышкыя жолу 172 километр, 4,5 миллиард, 4 миллиард 700, 4,5 миллиард сомго курулуп атат. Андан сырткары мына азыр эле мен барып башталышына катышып келдим. Биздин Талас облусуна Карабуроо районуна өтүп кете турган жолубуз, перевалды аша турган. Ал жерге дагы 1 миллиард 700 миллион акча бөлүндү. Так, демек Чаткал району бүгүнкү күндө мурдагыдай тупиковый, же болбосо тоо арасында калып кеткен, же болбосо кыштарда өзүнчө болуп эч жака байланыш жок үзүлүп калган район болбойт. Мындан ары Чаткал району толук бойдон өзүнүн байланыштары менен бар район болот. Ошондуктан Чаткал районуна биз райондук бөлүмдү ачтык. Камчыбек Ташиев сөзүндө мыйзамдуулукту бекем сактоону жана мамлекет тарабынан көрүлүп жаткан камкордукка татыктуу болууну эскертти. Буга чейин уюшкан кылмыштуулук кандай чечкиндүүлүк менен жок кылынган болсо, эми өлкөдө коррупция дагы түп тамырынан жок кылынышы зарыл экенин белгиледи. Мамлекетибизде башына айтып жүргөндөй биз уюшкан кылмыштуулук топту жок кылдык. Мындан ары алар бизде жок, болбойт дагы. Эми азыркы күндө мамлекетибизде президентибиздин алдыбызга койгон талаптарынын эң негизгилеринин бири коррупцияга каршы күрөш. Коррупцияга каршы күрөштү бир эле Улуттук коопсуздук комитети эмес, бул укук коргоо органдары, сот, прокуратура органдары, сот чогулуп туруп аракет кылышыбыз керек. Ошол эле мезгилде бизге эле керек эмес, бул бүт эли журтубузга керек. Демек, элибиз дагы ошого кошулуш керек. Бардык жерде кайсыл бир жерлерде коррупциялык элементтер боло турган болсо, ошого каршы күрөштү күчөтүшүбүз керек. Биз коррупцияны сөзсүз түрдө жеңебиз. Биз жеңилбейбиз аларда. Мурдагыларга окшоп тийип качып, бүгүн бир экөөнү кармап коюп, бир экөөнү камап коюп калып кетпейбиз. Биз коррупцияны түп тамырынан бери Кыргызстанда жоюшубуз керек, үзүшүбүз керек, тамырын кыркышыбыз керек. Ошондуктан бүгүнкү күндө силердин алдыңарга өтө оор, чоң жана жоопкерчиликтүү ушундай тапшырмалар коюлуп атат. Мен ишенемин. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин, укук коргоо органдарынын, сот, прокуратура органдарынын буга акылы дагы, ишмердүүлүгү дагы, профессионалдуулугу дагы, мүмкүнчүлүгү дагы жетет. Демек, биз ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып туруп, мамлекетибизде өтө чоң бир жумушту аткарышыбыз керек. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинде бүгүнкү күндө бардык керектүү шарттар түзүлүп бүттү. Эмне жетпейт десең, мына азыр мен биздин борбордук аппаратыбызда бир 20-30дай машина, жаңы машиналар келип тизилип турат.
Algıla desem hiç kim alбайт. Болду дейт, бизге жетет. Урматтуу председатель, жетет бизге. Бул жагында лептеп алайлы. Ушунча бизде бардык кызматтарга унааларыбыз жаңыланды деп отурушат. Көрдүңөрбү? Демек, силерге көрүлгөн камкордук мындан ары дагы уланат. Ошондо биз коррупцияга каршы күрөшөбүз дегенде өзүбүз таза болушубуз керек. Мыйзам алдында, өзүбүздүн уятыбыздын алдында, ар намысыбыздын алдында, бала чаканын алдында, жана ошол эле өзүбүздүн коллективдин алдында өзүбүз таза болушубуз керек. Кээ бир уяты жок, акылы жок, ушундай кызматкерлер чыгып атат. Муну биз эмне үчүн жашырышыбыз керек? Ал сабак болсун башкаларга. Мына кече эле мен 27-июнь күнү кол коюп келдим bir приказга. Ал жерде бизде көп жылдардан бери иштеген подполковник кызматындагы биздин бир кызматкер көптөгөн жылдардан бери билинбей коррупциялык элементтер менен шугулданып келген. Ысык көлдөн эле 28 гектар жерди өзүнө, туугандарына, бала чакасына жаздырып алган. Ошол кызматкерди кече ишенимди кетиргендиги үчүн деп жумуштан алдым. По дискредитация. Жана бүт ошол биз тапкан материалдардын бардыгын военный прокуратурага өткүзүп бердим. Военный прокуратура азыр кылмыш ишин ачып, расследование жүргүзүп, жоопко тартат. Мыйзам чегинде. Мага деле жалко, чын айтканда. Мен деле ошону кылгым келбейт. Кантип эле ушу чогуу иштеп аткан бирөөнү ушу өзүмдүн кызматкеримди бирөөгө салып бергим келет. Жок, андай эмес. Бирок биз кайсыл бир деңгээлде токтошубуз керек. Биз ушунун бардыгын акылга түйүшүбүз керек. Кече эле бир биздин академияда окуган, ФСБдин академиясында Москвада окуган таластык бир жигитибиздин таластан болгону бир 2-3 эле окуйт. Таластан өзү аз чыгат. Мен атайлы таластан көбөйсүн деп ошолорду кошуп берип жөнөттүм ошол баланы. Жөнөкөй эле үй бүлөдөн болчу. Азыр 3-курсту бүтүп атат эле. Эмне болду? Атасы наркотик сатам деп колго түшүп, 13 жылга камалды. Баласын мына 3 жылдан кийин ФСБда окугандан кийин окуудан айдады. Мына көрдүңөрбү? Кандай чоң зыяны тийди. Укмуш, жакшы окуган, сонун бала болчу. Айла жок, мыйзамды ушундай. Мына дагы бирөөсү мына ачык эле айтайын, Канат Исаев деген мурдагы депутат жигитти билесиңер. Кылмышты кылып качып жүрөт азыр. Сотко келбей качып, азыр анын артынан баягы издөө жарыяланган. Эмне кылдык? Быйыл бүтүп аткан баласын, ФСБны быйыл бүтүп аткан. Мына азыр уже бүтүп эртең 4-түндө мен аларга биринчи званияларын беремин. Быйыл бүтүп дипломду алыш керек эле. Баласы увольнять еттик. Баласынын келечегине балта чапты. Мына ушундайлар болбош керек. Ушундайлар болбош үчүн ар бирибиз өзүбүздүн ар бир кылган ишибизге жооп беришибиз керек. Мыйзам алдында. Мен ишенемин, урматтуу кызматкерлер. Силер өзүңөргө жооп берип, өзүңөрдүн кылган кызматыңар менен элибиздин, мамлекетибиздин күчүн арттырасыңар. Биз күчтүү болуп кетип атабыз. Мамлекетибиз күчтүү болуп кетип атат. Ошого саным кошуп калайлы. Ар бирибизге убакытты берет. Кудайым берген убакытта ушуну иштеп калайлы. Ошондуктан туура мыйзам чегинде иштешиңерге мен дагы бир жолу багыт берем. Рахмат баарыңыздарга. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Bölüm Püstol. Dolaşları var. Çatkaların bölüm жетекчиси Папа. Erken dur. Бардығы жетишет. Кабинет, жаңы. Мебелдердің барды жаңы. Так точно. Молодец, жакшы дейм. Игілік болса. Операция цехында туралы. Олоғуқаның керек сайдан башталады, Точно. Қанша айлы оқырыпты? 2. 2 айлы оқырыпты. Керек алдын арқыметі бекіп едеген, да? Керек сай, анан қаншқа яз. Шошайды, 2 едік, да? Қарады шәр? Мен. Шәр, қандай?
Жақсы. Сонда келген. Связь тартып, автоуполный линияны барып тартып. Хорошо, давайте. Жақсылап қызмет қылыңдар. Байланыс бар екен, бар жақсы екен. Çakallar şundan administrasyon koydular. Muhtemelen oldu. Evet. Депутат. Барғанда да листиде дұрыс болсаңыз оған ғой үшін оны. Böyle dur. Печатка. Kim pечатка? Az депутаттар да қарайды. Бізде парламент аппаратында мүше ойлады ғой, бізде көреміз. Не var? Жайлаубай Нишанов деген депутат, сен бір популярный қылайын. Лучше көреміз. Так, на. Все хамахты. Жаштал. Эй, почка. Вот так, вот, молодец. Жақсы. Ийлик болсын. Камчек Ташиев УКМКнын Чаткал райондук бөлүмүнүн кызматкерлери үчүн курулган кызматтык үйдүн дагы ачкычтарын тапшырды. Эми кызматкерлер башка жерлерде эмес, райондук бөлүмгө жанаша жайгашкан жаңы кызматтык үйдө өз үй бүлөлөрү менен жашап кызматын аткарышат. Кандайсыңар? Жакшысыңар, десо жакшыбы? Жаңы кызматка көчүп келдиңерби? Кандай болду? Саламат. Жакшысыңар. Кандай болду? Жакшыбы? Саламат. О, алейкум ассалам. Ай, молодец. Алейкум ассалам. Саламат. Кандай жаксыңар? Красавица, кеп болду. Ай, молодец. Так. Я кызматына кылайын берсе, сен үчүн биз кызмат бар. Рахмат. Жакшы. Тояткан кызмат болду. Рахмат. Атылган кызмат болду. Рахмат. Возрастқа бармай, жас семьялардан балаға қосқанда жақын алды. Сен 3 ай болды, сізге 2 ай қалды. Мұстаға кісілер жөлеп қолда кісілер жөлеп қосаңыздар. Болды. Az болса да. Az болса да. Көп болды. Шакал қалды. Эми киши үй бүлөлөр боюнча мен азыр силерде чыгып эле программамды өзгөртүп эме кирейин деп атам, роддом кирейин деп атам. Бул жерге дагы азыр жакшы роддомду көрүп бир жакшы роддом салып беребиз. Не останавливайся, только вперед. Жарайбы? Нас должно быть много. Биз көп болушубуз керек. Көп болсо кандай күчтүү болобуз. Макулбу? Ийгилик болсун баардыгыңызга, жакшы болсун. Кирип көрөлү, Бияк детский. Вот жакшы. Санузел бар. Бияк современный студия, зал менен кухня. Жакшы. Бул жерде отуруп алып, чай ичип, акылдашып көрдүңүзбү? Демеге, соонун башына чекедеги районго келсек дагы мүмкүнчүлүктөрү бар. Жакшы болуптур. Өтө сонун болду. Буларды эми жакшылап окуткула бир жерде эми. Сен канчага чыктың? Беркечи. Кичинекей канчага чыктың? 6. Молодец. Чоң жигит болдун, жакшы жигит болдун. Молодец. На. Кел. Мен апам төлөштөргө. Жакшысың. Сен жүректен ушундай өрүштөрдү көрүп берип атасыз. Элге чоң кызмат кылып атасыз. Балдарыбыз үчүн аябай кубанычта болуп атабыз биз дагы. Рахмат. Иштерине ийгилик болсун. Сизге да бекемден сол иштериңизге ийгилик болсун. Рахмат. Саламат болуңуз. Biz начальник. Чогуу істемейді қояды.
QR kodду атайын заттар башка. QR kodду телефонда бумага кесип кетсе, шапкалдын тарыхы чыгат да, историясы. Атайын ушундай электронный наведение кылып бизде. Отлично, жакшы болуптур. Ташты коюпсуң да. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, регион Чаткал району.